Мелдес Мырзахматов боюнча 43 гектар жери бар экен. Мамлекетке мэрияга өткөрсө эмнеси жаман? Элге иштейт, мэрияга иштейт. Эмне үчүн бир киши 43 гектар жерди басып жатыш керек? Мырзахматовдун 36 гектар жери боюнча биз анын ачыгын айтайын, аны менен сүйлөшүүлөргө барып, ошо 36 гектардын жарымын бизге мэрияга өткөрүп бермей болгон. Даже өткөрүп берген болчу. Өткөрүп берип биз госак алган болчук. Андан кийин прокуратура келип айтты, силер туура эмес жасап койдуңар. Госакты шашылыш алынып калды. Бул самым деле мэриянын эле жери, жайыт жер болчу. Ал эч кадан эме мыйзамсыз өткөрүп алган болчу деп биз кайтып прокуратура апелляция жазды. Биздин сот алган госакты жокко чыгарды. То есть жанагы 36 гектар жер баары биздин жер болуп чыгып атат да, мэриянын жери, жайыт жерлер. Аны кайтып соттошуп атабыз. Жана сиз айткан 5 гектар 30 сотык кайненесинин жери боюнча, ал боюнча соттошуп атабыз. Жана сиз айткан Акбуранын боюндагы 3 гектар беле, 3 гектар 30 сотык беле, 3 гектар 20 сотык. 3 гектар 80 сотык, ал боюнча соттошуп атабыз. Ал эмелер коюлган, мен Айзада билет болчу, мен ошону так маалымат сизге айтып коем. По-моему, сентябрь ичи сот коюлду.